Жазаларды аткаруу кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинде мекенди коргоочулардын күнүнө арналган жыл сайын өтүүчү «Атам, апам жана мен мыкты спорттук үй бүлө» аттуу спартакиада болду. Анын үстүнө быйыл аскер бөлүктүн түзүлгөнүнө 80 жыл толуп отурат. Эки маанилүү иш-чараны белгилеп, жарыш уюштурулуп, анын баш байгесине быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп унаа коюлган. Албетте мекен тапшырган жооптуу кызматта үй бүлөдөгү ден соолук, үй бүлөдөгү ынтымак бул аскер кызматкеринин ишмердүүлүгүнүн күзгүсү. Андыктан биз ошол баалуулуктарды бекем кармоого толугу менен шарт түзүп берүүгө түздөн түз милдеттүүбүз. Ушул спорттук мелдеш жылдан жылга жаңы кулач жайып, жаңы күйөрмандарды өздөрүнө тартып, жаш муундарды патриоттуулукка, намыскөйлүккө, кең пейилдүүлүккө үйрөтүүгө түздөн түз өбөлгө түзүп берип жатат. Биздин аскер кызматкерлерин руханий жактан, дене тарбия жактан, спорт жактан бир аз өнүктүрүп, өстүрүп, ушуларга жакшы маанай тартуулайлы деген максатта өткөрүп жатабыз. Ошол максат анан кийин буга чейинки белектер муздаткыч, сыналгы ушуларды коюп жүрчүк. Бул жыл болсо бир аз өзгөчөрөөк кылып, демирчилерибиздин жардамы менен ушул автоунааны коюп атабыз. Ошол буюрса жакшы. Мелдешке департаменттин Чүй облусу жана Бишкек шаарында эмгектенген кызматкерлери катышты. Ар бир үй бүлөлүк команда ата-энеси жана 7 жаштан 12 жашка чейинки бир баласынан турат. Бардыгы болуп 12 үй бүлө күч сынашты. Ниетибиз абдан чоң. Кудайга шүгүр, мынакей бизге буйрутма келгенден баштап бул аскердик үй бүлөнү чыңдоо максатында, ден соолукту көтөрүү максатында ушундай бизде оюн зоокта жыл сайын өтүп турат. Биз ошого абдан катуу даярдандык. Эшикте мынакей темир тулпар сайылып атат. Ошондуктан биз үй бүлөбүз менен абдан жакшы аракет кылабыз. Манай абдан жакшы. Мутабыз деген ар бир инсан деле тилек ниет болсо керек. Ошол бардык атаандаштарга ийгилик. Департаменттин кызматкерлеринин арасынан ушу «Атам, апам жана мен» деген конкурсуна уюштуруп атат көп жылдан бери. Биз мурун башында бир катышканбыз. Дайындык деле биз жакшы, настроениябыз жакшы, байгени ким күчтүү болсо ошолор жеңет. Бул конкурска быйыл биз биринчи жолу катышып атабыз. Категориялар бөлүнөт экен. 7 жаштан 8 жашка чейин. Быйыл биздин балабыз как раз 7 жашка толуп, анан биринчи жолу катышабыз. Эмоциялар аябай толкундануулар болуп атат бул жерде. Баягы конкурска катышкандын өзү бир толкундоо. Мелдеште саламдашуу, 10 метрге көлөч менен чуркоо, ордунан секирүү, топ тебүү жана ээлөө, секиргичтен секирип жарышуу сыяктуу оюндар болду. Тайпалардын эң мыктылары тандалып, аларга кызыктыруучу белектер жана медалдар тапшырылды. Ал эми биринчи орунду Азамат Жамакеевдин үй бүлөсү алып, Daewoo Nexia унаасына ээ болушту. Иш-чаранын негизги максаты аскер кызматкерлеринин ортосундагы үй бүлөлүк карым-катышты бекемдөө, балдарды жана чоңдорду спортту сүйүүгө, сергек жашоо образына үндөө болуп саналат. Бул жылы спорттук мелдеш 6-жолу өткөрүлдү. Канат Жолочиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.